Алган колдон берген кол артык дейт элибизде. Ал эми динибизде садака жамандыкты кайтарат деп айтылып келет. Ыйык Рамазан айы башталгандан тарта мына ушул адамдарды жамандыктан кайтаруу үчүн колунда жок жардамга муктаж инсандарга жардам берүү иретинде жана ошондой эле мечит, медреселерге көмөк көрсөтүү үчүн битир садака чогултулат. Ыйык Рамазан айы башталгандан тарта бүткөнгө чейин ар бир мүмкүнчүлүгү жеткен мусулман берүүгө милдеттүү. Быйылкы Рамазан айындагы битир садаканын наркы канчалык? Сурап көрөлү. Ороз айы башталгандан тарта битир садака берүү үчүн жарандар каржылык мүмкүнчүлүгүнө жараша милдетин аткарууга аракет кылышат. Бериле турган садаканын баасын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ар жылы атайын иликтөө жүргүзүп, анан такташат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу ала расулиллах ма бад. Жыл бою Рамазандын астынан биз аймактагы өкүлчүлүктөрүбүзгө тапшырма беребиз. Ар бир аймак өзүнүн чөлкөмүндөгү 5 азыктын, тагыраак айтканда буудай, un, арпа, мейиз жана курманын орточо баасын бизге маалымат беришет. Андан 7 облустан бүт маалыматты алгандан кийин биз Кыргызстан боюнча бир орто бааны белгилеп коомчулукка сунуштайбыз. Буудай, мейиз жана ундан 1,16 кг, ал эми курма менен арпадан болсо 3,2 кг өлчөм болуш керек. Быйылкы жылда ошондо буудай менен садака фитрдин баасы 50 сом, un менен 74 сом, арпа менен 90 сом, ал эми мейиз менен 636 сом, курма менен болсо 988 сомго бекиди. Эл арасында садаканы кайсыл учур болбосун берсе болот деген да түшүнүк бар. Албетте бул пикирди эч ким четке какпайт. Бирок садака берүүдө башка убакытка караганда сообу чоңураак деп эсептелген да учур бар. Садака фитрдин берилиш убактысы айт күнү таң жүргөндө башталат. Айт намаз окулганга чейин бериш керек. Бирок Рамазан айы ичи берип койсо да боло берет. Ал эми айт намазынан кечиктирсе, анда жанагындай сообу өтө азайып кетет. Бирок айт намазы өтүп кетти, эми бербейм деп каялбайт, себеби жоопкерчилик баарынын мойнунда тура берет. Шарияттын тартиби боюнча садаканын атайын бериле турган жерлери аныкталат. Бул жаатта дал ушул муфтияттын атайын ишмердүүлүгү маселени жөнгө салып турат. Милдеттүү түрдө берилүүчү финансылык ибадаттар деп айтылат, зекет, үшүр жана садака фитрлерди. Буларды шарият айткан жерге жумшабаса ордун таппайт. Андыктан көпчүлүк калкыбыз мындай садакалардын сатталуучу жерин так билбейт. Андыктан биз дин кызматкерлери буга ортомчолобуз. Буга Кур'анда да далил бар. Вал амилина алейха. Мына ушул садаканы чогултуп иштөөчү кызматкерлер деп. Ошондуктан биз жер-жерлерде мечиттерде имамдарыбыз чогултулат жана ошолордун берген садакасын шарият көрсөткөн орунга жетүүсүнө биз кепилдик беребиз. Аймактардан чогулган садаканын эсебин чыгарып, анын бериле турган жерин аныктоо үчүн атайын комиссия иштеп, калктын жардамга муктаж катмарын тактап беришет. Топтолгон садака жергиликтүү мечиттерде 60% мечиттин өзүндө калат. 15% райондук хатибияттарга берилет, 15% облустук казияттарга берилет, ал эми 10% болсо борбордук кеңсеге бизге муфтиятка келет. Анан бизге кайрылган жарандарды биз тизмекке алабыз дагы, айттан кийин анан ошолорго комиссия түзүлүп категория менен бөлүп беребиз. Буудайдын наркы менен быйыл садака битир 50 сомго чегерилген. Мен азыр мына ушул борбордук эски мечитте 50 сомдогу битир садаканы берейин деп турам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, ар бириңиздер мына ушул ыйык Рамазан айынын ичинде дал ушул милдетиңиздерди, жоопкерчилигиңиздерди аткарып калууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Чыңгыз Рыскелдиев, Данияр Амантур уулу, Нурзатбек Турсун кызы, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.